Кече Бишкектин Лермонтов көчөсүндө жайгашкан Таатан соода борборунун аймагында курулуш материалдарын саткан 3 дүкөндөн чыккан өрттүн себеби такталууда. Соода борбордун администраторунун айтымында өрттүн келип чыгышына тамекинин чогуу себеп болушу мүмкүн. Себеби тилсиз жоо соода түйүнүн кире бериши жактан тутанып, ичиндеги 3 дүкөнгө жайылган. Тамекинин эмесин ыргыткан боюнча кичине күйүп, анан мына жердеки тышкы биздин алюкабонд деп коебуз, ошол жакка өрттөнүп, анан мына биздин тышкы фасад жагынан тутанып, анан мына чатырынан арт жактагы кичине бир 2 магазинге тутанып, ошону анан өрт өчүүчүлөрдүн ыкчам жумушу менен бизди ушул баягы өрттү кайра жайылып чыгымдын көп келишине кичине контролго алдык. Өрттүн болжолдуу жалпы аянты 350-400 чарчы метрди түзөт. Бактыга жараша жабыркагандар болгон жок. Азыр сатуучулар күйгөндөн калган товарын жыйнап, чыгымдарын эсептеп такташууда. У нас это была мебель из Германии. Биздин мебелдер Германиядан келген таза булгары болчу. Эң кымбат деген товарларыбыз күйүп кетти. Мисалы, бир эле мебелдин баасы $1500-1800 эле. Өрт эмнеден келип чыкканын билбейбиз. Биз кетерде электр шаймандарын өчүрүп кеткенбиз. Кечке маал өрт чыкканын айтышты. 8 августтан 9 августка караган сутка ичинде республиканын аймагында 8 өрт кырсыгы катталып, өрт өчүрүүгө 15 бөлүм тартылган. Анын бири болгон Бишкектеги ушул тилсиз жоо кечки саат 9 чамасында өчүрүлгөн. Жалпысынан өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 35 өрт өчүрүү куткаруучу тартылды. Андан сырткары кризистик кырдаалда башкаруу борборунан бир бөлүм, милиция кызматкерлеринен бир экипаж, ошондой эле тез жардам кызматынан бир бөлүм, андан кийин ошол райондук электр тармагынан да бир бөлүм тартылып иш алып барылды. Соңку жылдары өрт кырсыгы көбөйүүдө. Адистердин айтымында буга чейин базар, кампа, чоң соода түйүндөрүнөн чыккан өрттүн башкы себептери көбүнчө электр шаймандарын туура эмес пайдалануудан келип чыккан. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрттүн алдын алуу үчүн электр жабдууларын пайдаланганда эрежени сактап, өтө этият мамиле жасоого чакырат. Именно ушул Таатан базарында 20-июлдан 22-июлга чейин ошо биздин Свердлов райондук өрт өчүрүү жана алдын алуу бөлүмчөсүнүн офицерлери келип алдын алуу иштерин жүргүзүп кеткен да. Бирок ошол баягы биздин алдын алуу иштерин жүргүзгөнгө карабастан бул кырсык экен, ушинтип өрт чыгып кетти. Көчө күнү ушул өрттү өчүрүп, өз убагында сактап калдык деп айтсак болот да. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, жыл башынан бери Бишкекте 232 өрт кырсыгы катталып, андан 2 киши курман болду. Айжамал Болот кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.